пол жуган акча чогултасыңар, дагы кандай акчалар чогулат деп. Жакында эле Борборобуздун чыгыш бөлүгүндөгү Учкун жаңы конушунда жайгашкан номер 89 мектепте жагымсыз окуя орун алды. Интернет айдыңына тараган маалыматтарга караганда 3 айлык сыноо мөөнөтү менен иштеп жаткан жаңы директору Топчугүл Кудайбердиева менен башталгыч класстар боюнча директордун орун басарынын ортосунда келишпестик орун алган. Бул окуядан улам директордун орун басарынын кан басымы жогорулап, оор акыбалда ооруканага түшкөн. Мугалимдин дал ошол күнкү ал акыбалы кандай болгонун биздин колдорго тийген тасмалардан көрүүгө болот. Биз маалыматтын чын төгүн билүү максатында окуяны иликтеп баштадык. Алгач ооруканага баш багып, директордун орун басары Күлжан айым менен жолугуп баарлаштык. Ал учурда Бишкек шаарындагы номер 6 ооруканада дарыланып жатат. Тегил директор деген баягы коллектив менен таанышпай туруп эле ар бир кабинетке келип мугалимдерден сиздер канчадан пол жуган акча чогултасыңар, дагы кандай акчалар чогулат деп мугалимдерден сураптыр. Анан мугалимдер деген башталгыч класстын мугалимдери нааразы болуп башташты. Эмне себептен бул келип тегил баягы биз менен таанышпастан, өзүн тааныштырбастан келип эле тегил ар бир кабинетке кирип бул акча жөнүндө кеп кылып атат. Азыр ата-энелер бул акча жөнүндө мурунку директорибизди кетирбеди беле депчи. Топчугул Мухтаровнага кирип туруп мен түшүндүрүп, где-то 1 саат отуруп түшүндүрүп айттым, мурунку директордон момундай запка жешкен кыздар депчи. Биз кетип атабыз дегенде мейли мен булар кетип атса деп туруп мен да ал кыздарга кошулуп тиги жамааттык арызга кол койгом. Биз жабырлануучу Күлжан айымдын өтүнүчү жана белгилүү себептерден улам анын жүзүн жаап беребиз. Ал директор Топчугүл Кудайбердиева тарабынан кандай басым болгонун жана кантип укугу тебеленгенин кенен баяндап берди. План боюнча сүйлөштүк. Анан сүйлөшүп бүткөндөн кийин эле эже азыр сиз мага түшүнүк кат жазып бересиз деди. Эмне себептен деп десем мен астыма актыны чыштады. Анан актыны окусам эле актыда деген тегили 11 мартта 3-А класстын мугалими деп ошо мен жазыптыр да 5 мүнөттө сабакка кечигип ата-энелерге эшикте ата-энелерге тегили сүйлөгөн, ата-энелердин астына чыгып сүйлөгөн деп жазылыптыр. Менен дагы ошо башталгыч класстан бир мугалим жазыптыр. Анан кийин бул азыр канчасы дедим. Ошо 10-мартта жасап, 11-марттан бери канча күн өтүп кетти. Анан эмне ошондон бери унчукпайсыздар, анан бүгүн эмне мындай болуп кетти. Ошондон бери чара колдонбойт белеңиз дедим. Десем деген жазыңыз деп мага приказ берди да. Мен жазбайм мен эч кандай эчтеке нарушение кылган эмесмин. Мен ата-энелер чакырганда ал кезде деген сабак башталып элек болчу, класска кирип балдардан да сурагыла. Баягы Айнур Канчыбековна келгенде эмне үчүн тиги жана ооруп аткан кызды ыйлатса да кол калчылдап кыз аябай жаман болгондо көрсө башында шишип бар экен да кыздыңчы. Ошондой болгондо деле сиз деген карап акты түзүп койгон жоксуз да. Башка деле мындай скорый деле чакырып койгон жоксуз, эчтеке кылган жоксуз дедим да. Деп анан эмне үчүн мен тигил азыр деген сиздердин актыңыздарга мен тигил түшүнүк кат жазып беришим керек экен, мен жазбайм деп туруп аябай эметсем деген үнүн көтөрүп монтип бага кыйын болуп баштады да. Өзүм жаман болуп кеттим, мейлемде деле унчукпай чыгып кеттим дагы. Кабинетиме бардым, кабинетиме отурсам эле өзүмө постоянно давлениемди арсы менен жүрөм да. Анан отурсам эле давлением көтөрүлүп аябай жаман болуп чыктым. Окуя болгон күнү ал кан басымы жогорулап, оор акыбалда ооруканага түшкөн. Күлжан айымдын айтымында кан басымы жогорулап, жаны кыйналып турганда да директор кош көңүл мамиле жасаган. Анан мен кайра ылдый түшүп директорго бардым. Барып туруп бүт баары отурушуптур кайра. Топчугул Мухтаровна тегил эме кылып берип коюңузчу, скорый чакырып берип коюңузчу дедим. Десем деген мен сизге чакырбайм деди. Мен өзүм дагы азыр жаман болуп атам, мен өзүмө чакырам скорый деди. Мейлиңиз деп эле сыртка чыгып кеттим дагы. Эле эме башталгыч класстын бир кабинетинин эшигин ачып эле чакырдым. Күлжан айымдын айтымында анын кол астында эмгектенген башталгыч класстардын 10 мугалими дагы аны менен кошо өгөйлөнүп, мектептин эмгек жамааты экиге бөлүнүп, учурдагы абал оорлошуп кеткенин кошумчалады. Ошондо 10 мугалимди булар деген эме кылып атышат да. Өгөйлөп атат да. Себеби деген тиги биз ошо бүт башталгыч класстын мугалимдери болуп атпайбы, оночу. Ошолордун бүт баары менин карамагымда негизи 15 мугалим бар астымдачы. Анан кийин ошо 10 мугалим деген бүт баары жаштар да. Мурунку директор чынында аябай кысым көрсөткөнүндө ыйлап аябай
кетесиңер деп кетип битиргенге чейин эми өзүлөрүнөн интервью айтсаңар бүт айтып берет. Биз Күлжан айымдан кийин номер 89 мектепке баш бактык. Директор Топчугүл Кудайбердиевадан интервью алууга аракет кылдык. Бирок ал айрым мугалимдер менен чогулуш өткөрүп жаткандыгына жана Бишкек шаардык билим берүү башкармалыгынын кандайдыр бир жобосуна таянып бизге маалымат берүүдөн баш тартты. Эмне себептен андай болуп атат? Неге сиз жаңы эле келип дайындалыпсыз маалымат боюнча? Бир ай бери эле ай болуп турган, эмне ызы чуу болуп атат биякта? Ата энелер да кайрылгандар бар экен. Соны айтып берип койсоңуз жакшы болот эле да. Күтүп туралы, чогулушканча күтүп туралы. Биздин убакыт бар. Жоқ, мен бар интервью бере Бар бербейсиз интервью. Интервью бере албайм. Бере албайсыз. Жоқ, Көйгөй боюнча да айтып бере албайсыз. Биз могу интернетке чыккан көйгөй боюнча 89 мектепте бир ызы чуу болуп атат, айрым мугалимдер өгөйлөнүп атат деген маселе боюнча 89 мектептен келип директоруна кайрылдык. Чогулуш өтүп атыптыр. Бирок билим берүү министрлигинин дейби, билим берүү башкармалыгынын дейби жобосуна ылайык бизге интервью бере албайт экен. Интервью берүүдөн баш тартты. Директор бизге интервью берүүдөн баш тарткандан кийин ата энелер жана өгөйлөнүп жаткан 10 мугалимден интервью алдык. Башталгыч класстардын мугалимдери Күлжан айым менен болгон жагымсыз окуя жана жаңы дайындалган директордун аларга карата жасаган мамилеси тууралуу кенен айтып беришти. Айрым мугалимдердин айтымында Топчугүл Кудайбердиева директор болуп дайындалган алгачкы күндөн тарта өзүнүн диктатурасын орнотуп, мугалимдер менен мамиле кура алган эмес. Буга байланыштуу жогоруда сөз болуп өгөйлөнүп жаткан 10 мугалим иштен кетүү боюнча арыз жазышкан. Бул жагдай айрым маалымат каражаттарына да жарыяланган. Эмнегедир ушул нерсени Гүлжан Жапаровна уюштурду, башталгычкасын завуч уюштурду деген ойдо экен. Бирок бул андай эмес. Гүлжан Жапаровна уюштурган эмес. Ар бир мугалим заявление жазып атканда ар бир адамдын өзүнүн ою болот да. Биз деген баягыдай кичинекей бала эмеспиз да, коркутуп үркүтүп заявление жаз дегенде эле жазып коркуп үркүп калгандайчы. Ар бир адам өзүнүн ою менен жазган бул нерсеничи. Директор со стороны директора да тоже неме болгондо, кысым болгондо буга чейинчи. Анткени биз деген директор келген күндөн кийин эле келген күндөн баштап эле өзүнүн диктатурасын орнотуп баштады директорчу. Ошондой эле Бишкек шаардык билим берүү башкармалыгынын өкүлү Айнура Мусаева да арыз жазган 10 мугалимге карата ар кандай басымдар жасаган. Сабакты үзгүлтүккө учуратып, өгөйлөнгөн 10 мугалимден ар бирин чакырып алып, сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөн. Анысы аз келгенсип, Учкун жаңы конушунун аксакалдар сотуна да салып, ар кандай ыкмаларды колдонушкан. Управление образованияда башталгыч класстардын куратору бар. Мурсаева Айнура Кубанычбековна. Мурсаева Айнура Кубанычбековна келип, анан бизге дагы ошо кысым көрсөткөндө сабак учурунда келип алып, бизди керек болсо ошо бүт коллективди чогултуп туруп, аксакалдар сотуна салып берип койду, мисалычы. Аксакалдар сотунда деген мындай сөздөр айтылды да. Кандай бул мектептин аксакалдарына? Жок, ушул Учкундун аксакалдар сотунда, Учкундун аксакалдар сотунда чакырып туруп, бизди аксакалдар сотуна салып берди. Аксакалдар сотунда деген директорбу? Ошол тарабынан уюштурулган нерсе да, ал аксакалдар шаардык соту, билим берүү башкармалыгы. аксакалдар соту бизди эмне болуп атканын ким билмегиле, кантип билип келмегиле. Номер 89 мектептеги ызы чуулар бүгүн эле чыга калган эмес. Мугалимдердин айтымында мурдагы директор Нурдинова башканага байланыштуу жаңжалдан кийин директор кызматынан кол жууган. Ал ортодо мектеп директору жок ишмердүүлүгүн жүргүзгөн. Кийинчерээк Бишкек шаардык билим берүү башкармалыгы мектептин эмгек жамаатына өз ичинен бирөөсүнүн талапкерлигин директорлукка көрсөтүүнү сунуштаган. Мугалимдер буга макул болушуп, бир добуштан Айнура Шакиралиева аттуу мугалимдин талапкерлигин колдошкон. Бирок окуя алар күткөндөй болгон эмес. РЦОдон, управлениядан чалып атышат. Бир кишини кандидатураны көрсөткүлө директорго. Келгиле, азыр ушундай көрсөтөлү деп тез арада эле биз баягы чогулуп коллектив, анан бир мугалимди тандап, Айнура Эркинбековна Шакиралиеваны тандап, ошону көрсөттүк. Ал киши менен чогуу барышып, баягы собеседование өткөрүштү, встречага барыптыр. Анан анын ортосунда бир 3-4 күн өттү. Биз баягы күтүп турдук. Келип ушу биздин талабыбызды, биздин кандидатураны ушундай коюп берет десек эле, бизге жаңы эле бир Кудайбердиева Топчугүл Мухтаровнаны алып келип коюшту. Эң биринчи биздин наразычылыгыбыз бул киши жөнөкөй эле мугалим экен, башка мектепте иштеп келиптир.
Анан бизде да суроо туулду, эмне себептүү биздин арабыздан тандабай башка кишини эле келип коюп атышат. Өгөйлөнгөн 10 мугалимдин катарына мектепте 2 жылдан бери иштеп келе жаткан жаш кадр да бар. Бул мугалим Бишкек шаардык билим берүү башкармалыгынын өкүлү Мусаева тарабынан катуу кысымга алынгандардын бири. Ал ошол күнгү окуялар тууралуу төмөнкүлөргө токтолду. Иштеген 2 жыл болду. Ошол күнү бизге Мусаева келген күнү мен 3-чү мугалим болуп кысымга алынган мугалиммин. Негизинен ал күнү мен 2-чи сабакта математика сабагында отургам. Сабак учурунда келип балдардын көзүнчө мени сүйрөп чыкты да. Балдардын көзүнчө. Анан мен быйыл 2-чи жылым бүтүп аткан. Ошого карабастан баягы келип биринчи коркутуу мага ошол диплом тууралуу болду да. Сен деген кыргыз тилдүү мектептерде, мен казыр негизи кыргыз тилдүү класс, кыргыз тилдүү мектептердин Бишкек боюнча бирден мектептен места таап бербей коем. Эчки жери албай коет сени азыр кетсең. Же болбосо сен депозитти сени албай эле саат тескенче сен аларга төлөп бересиң деди да. Номер 89 мектеп колдонууга берилгенден бери 4 жолу директор алмашкан. Топчугүл Кудайбердиевага чейинки директор Нурдинованын учурунда да 30дай мугалим бул мектептен иштен кетишкен. Айрым мугалимдердин айтымында азыркы директор дагы арадан 2 ай убакыт өтсө дагы жамаатты биримдикке алып келе албай өзүнүн жөндөмсүздүгүн көрсөттү. Эми бул жаңы директор баягы иштеше албаганын көрсөттү. Себеби эртеси күнүбү башка күнү деле ушул күнгө чейин бизди 10 кишини чогултуп кабинетке кыздар эмне маселе келгиле иштешели деп бир мындай эмеге салган жок. Биз коллектив 2 эмес 3 жакка бөлүнүп атабыз. Себеби болсо бул жаңы убактылуу Топчугүл Мухтаровнабыз келип алып туура эмес кылды деп мен ойлойм. Потому что биз до этого аябай дружный коллектив болчук, мындай ситуацияны көргөн эмеспиз. Мугалимдер жана ата-энелер ооруканага түшүп калган Күлжан Жапаровна менен болгон ошол күнкү жагымсыз окуяда орун алган айрым түшүнүксүз жагдайлар боюнча учкай айтып өтүштү. Бизге 2-чи жолу скорый чакырганда кабинетте эженин Күлжан Жапаровнанын состояниясы аябай эле оор болчу. Ошого карабастан скорыйга деген бастырып чыгышты. Бастырып чыгып скорый менен чогуу мен ошо больницага бардык. Скорыйлардын иши негизи тапшырып кое эле кетүү го, больницага жеткенде тапшырып кое эле. Бирок ал скорыйлар кеткен да жок, ошол жакта өздөрүнчө көрүшөр болуп турушту. Анан ошол күнкү ситуация боюнча айтайын, завучубуз жыгылган күндөн. Мен жумуштан келе жаткам, жумуштан пересадка менен келем. Аламидин 1ге чейин бир маршрутка, Аламидин 1ден башка маршрутка түшөм. Анан ошол моментте группадан СМС келип калды. Гүлжан эже ушундай директор кысым алып, ушинтип жыгылып түштү, скорый келди депчи. Школого деп 4:40 болчу саат. Топчугүл Мухтаровна ошо 4:40 Аламидин 1де именно остановканын суши саткан жерде туруп алып телефон менен сүйлөшүп аткан. Мен өзүмдүн улагым менен экөөбүз мондай бет маңдай өтүп кеттик да, ошол жерден токтоду. Айтып аттыр, баспайсыңарбы ата-энелерди, катуу сүйлөп баспайсыңарбы деп айтып аттыр. Биз мугалимдер менен баарлашкандан кийин ата-энелер менен мектептеги ызы-чуулар боюнча сүйлөштүк. Алардын айтымында мектептеги көйгөйлөрдү ачык айкын, чындыкты айткан мугалимдер жетекчилик тарабынан кысымга алынууда. Бул жерде ата-энелердин наразычылыгы ушу начальник класстын бир 10 мугалимин эле кысымга алгандыгы, анан өгөйлөп атышат. Булар менен иштешпейбиз деп арыз жазса, окуу жылын бүтүргүлө дегенби, иши кылып кайра уговорить этип коюп коюшту. Ата-энелердин айтымында алар мугалимдер менен биргеликте мэрияга, шаардык кеңешке, президенттик аппаратка кайрылышкан. Бирок чечип беребиз деген куру сөздөн башка эч нерсе жасалган эмес. Биз президенттик аппаратка барганда ал жерде приемныйда отурган баланын атын унутуп атам. Ошол мырза мисалы сразу эле Лосникова менен Мазгачевага билдирүү кетириптир. Бизде ал видеонун баары бар. Биз андан кийин биз буга чейин мэрияга эч кандай жолуга алган эмеспиз. Анын бардыгын бизге жолугууга деп биз Гүлжан Жапаровна менен мугалимдердин атынан, ата-энелердин атынан мени жаздырган. Аны дагы бизге оюн катары, мындайча айтканда шылдыңдоо катары эле бизди приемга жазып койгон экен. Биз барсак биздин ал жакта жазылган приемубуз жок болуп чыкты. Анан жана башкармачылык, билим берүү башкармачылыгында өзүнчө бир система, финансовый ушу директорлордон система түзүп алыптыр. Элдин баары эле айтат, аяка директор болбой жөн мугалимдер деле айтат, билет баары эле. Просто камерага чыгып айта алышпайт да.
өзүнчө финансы кылган. Мына 87 мектепте директор 1 жылдан бери жок. А биздин мектепке кандай 20 күн боло электе директорду алып келип койгон. Бул ич-ара сүйлөшүп туруп өздөрүнүн кишисин койгон билинип турат да. Мунун башында ана башы деди Мазгачева менен Лосникова турат. Биз бул окуялардан кийин Бишкек шаардык билим берүү башкармалыгына кайрылдык. Биздин суроолорго башкармалыктын директорунун орун басары Данияр Абдуазизов жооп берди. Данияр мырзанын айтымында башкармалыктын чечими менен номер 89 мектепке февраль айында педагогика жаатында мол тажрыйбасы бар директор дайындалган. Управлением образованием был назначен директор в феврале месяце, в конце февраля, если не ошибаюсь. Человек с педагогическим большим стажем, имеющий хороший результат, имеющий опыт работы в таких перспективных школах, скажем так, да, как школа номер 6, 13-я школа, в частной школе Илин работала замдиректором как по воспитательной работе, так и по госязыку. Но почему-то, скажем так, коллектив воспринял директора не очень хорошо. Мектептин эмгек жамааты директорлукка өздөрү сунуштаган талапкер боюнча суроо узаттык. Данияр Абдуазизовдун айтымында ал талапкер өз эрки менен баш тарткан. Ал эми жаңы директор Топчугүл Кудайбердиевага иштеп өзүн көрсөткөнгө мүмкүнчүлүк берилбей жатат. Родители и педагогическая общественность предлагала после назначения директора, предлагала свою кандидатуру со школы. Мы с управлением разговаривали, она отказалась. Университеттен баштаттал. Өз ичинен чыккан турбайбы? Айымчы. Талапкерчи. Өздөрү колдошту коллектив менен. Анан келип барып собеседование болуп, ошода келип өткөн дейт. Баары даяр болуп турган, анан ошол келип директор болот деп атсак эле, башка бирөө келип калды деп. Жоқ, там не собеседование было, там был разговор, да? Разговор. Как вы были, там имеется даже переписки. Она отказалась, вот честно, фамилию сейчас не могу сказать, не помню, да? Директор с первых дней, как вот со слов идут разговоры, с первых дней проводит время только на проведение разъяснительной работы с учителями, с родителями, которые выходят против. Ал эми 10 мугалимдин 31 мартта жумуштан кетүү боюнча жазган арызын билим берүү башкармалыгы номер 89 мектепте атайлап ыңгайсыз абалга калтыруу үчүн жасалган кадам деп эсептейт. Ошондой эле башкармалыктын өкүлү Айнура Мусаеванын окуу жайына кандай максатта барганы боюнча түшүндүрмө беришти. Данияр Абдуазизовдун айтымында мугалимдер менен болгон сүйлөшүүдө бир дагы сабак үзгүлтүккө учураган эмес. На самом деле поступило такое заявление, что 10 человек написали заявление в каникулярный период о том, что они хотят покинуть школу, скажем так, 31 марта. 1 апреля у нас началась 4-я четверть. То есть здесь такое мероприятие получили, знаете, поставили в тупик не только администрацию школы, но и нас как управление. Почему? Потому что обозначив дату 31 марта, это был бы большой риск, если бы они ушли бы. На 4-ю четверть начальная школа осталась бы без 10 учителей. Но при этом они не ушли, скажем так, 21-го. Билим берүү башкармалыгы айтып жаткан эмгек жамааты сунушта, бирок өз эрки менен бул кызматтан баш тарткан Айнура Шакералиева менен биз да баарлаштык. Айнура айымдын айтымында ал эмгек жолунда 10 жыл директорлук кызматты аркалаган. Мектептин эмгек жамааты суранганы үчүн гана директор болууга өз макулдугун берген. Ошол ИО директор болуп аткан завучубуз келди дагы, Айнура Эркинбековна, биз сизди директорлукка көрсөтүп атабыз. Тажрыйбаңыз бар киши катары сизди көрсөтүп атабыз, потому что биздин требованиябыз ошондой болуп атат. И родители тоже хотят, чтобы өзүбүздүн коллективден чыккан адам болсо, биздин өзүбүздүн житель болсун, самый первый требование житель болсун деп атат. Сиз жительсиз, тажрыйбаңыз бар, до этого вы работали директором, пожалуйста, поработайте деп ошенткенден мен действительно ошол жерден эле сразу отказалась. Бурулбековна, жок, мен иштебейм. Мага анын кереги жок, мен директор болуп иштегем, эту работу я хорошо знаю. Я просто пришла сюда работать
тихо мирно деп эле тихо эле как учитель иштеп турайын деп мен келген болчумун десем болбой эле ошол жерден коллектив менен чогулуп туруп эле сиз иштеп бериңиз дедим. Эми Айнур Айымдан Бишкек шаардык билим берүү башкармалыгы айтып жаткандай өз эрки менен эмне себептен баш тарткандыгын сурадык. Ал башкармалыктын калпын чыгарып, эч кандай өз эрки менен баш тартпагандыгын билдирди. Анын айтымында башкармалыктын жетекчиси Назгүл Лосникова аны коркутуп басым жасаган. Ал дагы собеседованияга киргизип, где-то бир жарым сааттай отурдук, сүйлөшүп, ар кайсынын суроолорду берди, суроолоруна жооп берип аттым. Ооба, Лосникова. Анын суроолоруна жооп берип бүткөндөн кийин эле айтты, сиз хорошо бара бериңиз, биз дагы сүйлөшөбүз. Последнее слово за вице-мэром. Вице-мэр эмне десе, ошону болот деди. Мен ал вице-мэрин именно кайсы вице-мэр экенин атын айткан жок, бирок я после услышала, что вице-мэр по социальным вопросам ошо Мазгачева деген ответственность экен, ошол оказывается өткөрөт экен деп. Ошону мен кетип калгам, анан где-то через неделю эле жумушта отурсам, башка директорду алып келип коюшту. Мен болгону эле вот отстранилась, ошол Лосникова айтты, эже сиз эмне үчүн ата энелерди монтип ызылдатып атасыз деди. Мен жанагы кат заявление жазып жумуштан кетем деген себебим да ошол. Мен Лосникова ошол жерден айтып туруп чыгып кеткем. Тогда у меня бир эле выход бар. Это выход, я сейчас пойду уволюсь, заявление напишу, тогда я уволюсь деп айттым десем. Если сиз уволюсь этсеңиз, артыңызда 75 ата энеңиз бар экен. 75 ата энеңиз, потому что мен 2 класс менен иштейм, бир классымда 45 окуучу, бир классымда 30 окуучу бар. Ошол ата энелериңиз баары келип бизди ызылдатып, биздин абийибизди кетирет, эже кетпеңиз, иштейсиз, бирок сиз директор болбойсуз деди. Мен директор болбосумду түшүндүм деп айттым. Анан түшүнсөңүз эмне үчүн мындай кылып атасыз деп кайра эле мени угрожать этип эле кайра эле ата энелериңизди токтотуңуз дейт. Анан мен ата энелерге нанимать этпесем, же ата энелердин бирөөнө барып директор кылгыла десем, эмне үчүн мен ата энелердин астынан чыгып туруп мен токтогула деп айтышым керек. Номер 89 мектептеги ызы чууну териштирип жатып, ана башында вице-мэр Виктория Мазгачева, башкармалыктын башчысы Назгүл Лосникова түздөн-түз тиешеси бар экенине күбө болдук. Булар шаардын мектептеринде кандай саясат жүргүзөт, анысы да түшүнүксүз. Анткени акыркы 1 айдын аралыгында эле биз билгенден 3 мектепте тынчтык жок. Кошумча катары 1 айдан бери вице-мэр Виктория Мазгачевадан интервью алууга мүмкүн болбой жатат. Же вице-мэрдин иши көппү, же колу тийбей жатабы, айтор белгисиз. Эми номер 89 мектептеги ал акыбал кандай өзгөрөт? Мугалимдердин укугу корголобу азырынча белгисиз. Баарын убакыт көрсөтөт. Стоп беспредел медиа порталы бул жагдайга көз салып, коомчулукту кабардар кылып турмакчы.